Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун төрагасы Замирбек Базарбеков Европа биримдигинин Кыргыз Республикасында укук үстөмдүгү 2-фаза программасынын жана GIZ'тин Борбор Азия өлкөлөрүндө укуктук мамлекеттүүлүккө көмөктөшүү программасынын өкүлдөрү менен жолугушту. Жолугушка Кыргыз Республикасынын укук үстөмдүгү 2-фаза программасынын жетекчиси Стефанос Кареклас, GIZ'тин Борбор Азия өлкөлөрүндө укуктук мамлекеттүүлүктү көмөктөшүү программасынын жетекчиси Виктор Кеслер, электрондук сот адилеттиги жана сот башкаруу программасынын негизги эксперти Кристоф Капецкий, кылмыштардын бирдиктүү реестри компонентинин негизги эксперти Дмитрий Нурумов, GIZ'тин улуттук координатору Рустам Мадалиевдер катышты. Жолугушуунун жүрүшүндө тараптар өлкөнүн сот тутумунун өнүктүрүү үчүн актуалдуу болгон бир катар багыттар боюнча мындан аркы кызматташууну талкуулашты. Замирбек Базарбеков белгилегендей, Европа биримдигинин Кыргыз Республикасында укук үстөмдүгү 2-фаза программасынын жана GIZ Борбор Азия өлкөлөрүндө укуктук мамлекеттүүлүккө көмөктөшүү программасы тарабынан көп жылдар бою көрсөтүлүп жаткан жардам жана колдоо Кыргыз Республикасынын сот тутумунун өнүгүшүнө баа жеткис салым болуп саналат. Аталган программанын жетекчиси Стефанос Кареклас Жогорку соттун төрагасы Замирбек Базарбековго кызматташууга конструктивдүү мамилеси үчүн ыраазычылык билдирип, мындан аркы активдүү байланыштар бекем болоруна ишеним жасады. Тараптар Кыргыз Республикасында мыйзам үстөмдүгүн жана укуктук мамлекеттүүлүктү бекемдөө жана өнүктүрүү кызыкчылыгы үчүн жемиштүү эки тараптуу кызматташууну улантууга даяр экендиктерин билдиришти.